Айнура Салахидинованын хит болгон берекелүү чыгармасы бар. Антсе да ал сахнадан ордун жоготпой, элдин сүймөнчүлүгүнө айланып келет. Өнөр жолу менен катар үй бүлө күтүп, эни болсо дагы чыгармачылыгын бир калыпта кармап келет. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү берүүбүз Айнура Салахидинова тууралуу болмокчу. Siz üçün оңой каналга жазуу, биз үчүн милдет Кыргызстанга кызмат кылуу. Кыргыз Тайм каналы менен бирге болуңуздар. Айнура Салахидинова туулган жылы 1984-жыл 2-октябрь, туулган жери Бишкек шаары. Чыгармачылыкка аралашканыма 10 жылдан ашты. Ырларымдын ичинде эл озуну алынганы да, жөн салды болуп калганы да бар. Репертуарымдагы ырларымдын саны 50дөн ашып калыптыр. Бир ырың эл озуну алынса, кээ бирлери өлүк чыгармага айланат тура. Андай ырларым 20 чакты. Аларды жөн эле акча коротуп жаздырып койгон экенмин. Негизи ыр жаздырып жатканда укмуш хит болот деп ойлобосоң да, жакшы ниет менен жаздырасың. Ал жарыкка чыкканда багын угарман чечет. Убагында той концерттерде 200 сомго деле ырдап берчүмүн. Азыр тойлорго канчага барасыңар деп сурагандарга бекерден $500 чейин барам деп тамашалуу жооп узатам. Тойго чакыруу болсо, байга баасын байдай айтам. Карапайым кишинин тоюна шартына карап арзан эле барып ырдап берем. Кээде той эсе, эне тууралуу ырыңды апамдын 60 жылдыгына ырдап берчи. Сенин ырыңды жакшы көрөт десе, жакшы сөзгө жибип, берген акчасын алам. Балдарыңа тойдон ооз тийгизип кой деп белегин, батасын берип узатса канааттанып, $500 алгандан да артык кудуңдап үйгө кайтам. Өнөр жолунда жүргөн сиңдилерим сиздин жолдошуңуз жакшы ырдатат, биз ырдабай калабызбы деп турмушка чыккандан да коркобуз деп калышат. Турмушка чыгып жатканда жолдошума талап койгом. 27 жашымда турмушка чыктым. Кеч турмушка чыксам дагы өзүмдү жаш сезчүмүн. Анан жолдошума кылыктанып, мен үйдө отуруп калбайын, ырдашым керек. Карьера деген айымдардын катарына кирем деп айткам. Баш кошкондон кийин айылда 3 айдай кайненемдер менен чогуу жашап калдык. Ошол учурда жолдошум ырдабайсың, элдер Санжар аялын ырдатып акча табат деп ойлойт деп намыстанып, башында чакырган жерлерге жөнөтпөй жүрдү. Кайненем дагы ырдабай эле кой, аял киши үйдө отуруп бала багышы зарыл. Үстүңөрдө үйүңөр бар, дагы эмне керек деп кеңешин айтты. Кийин жолдошум мага кошулуп тойлорго барып, ырчылардын жашоосун түшүндү. Азыр чыгармачылыгымды колдоп, моралдык да, материалдык да жардам берет. Кайненем узун көйнөк кийип, ашыкча далдактап бийлебей, ырдай бер деп макулдугун берген. Жолдошум дайым жанымда жандап жүрөт. Өнөр жолу аны да акырындык менен арбап бараткандай. Жакында эле радиолордун биринде түз эфирде конокто болдук. Ал эч ким ырда дебесе деле, мен ырдап коеюн деп ырдап, сүрдөбөстөн суроолорго жооп берди. Санжардын достору Айнуранын продюсерисиң деп тамашалашат. Жанымда көп жүргөндүктөнбү, көпчүлүк таанып калды. Бир жолу достору менен Мончого барса, бирөө досуна "Тиги Айнура Салахидинованын күйөөсү" деп сураптыр. Мага келип, "Мени Мончодо да таанып башташыптыр" деп тамашалап күлүп калды. Жолдошум курулуш компанияларынын биринде иштейт. Жаңы курулуп жаткан үйлөрдү алып, оңдоп түзөп сатат. Толук кезимде социалдык тармактарга сүрөтүмдү илсем, "Тампошка болуп кетипсиң, өзүңдү карабайсыңбы" деген терс пикирлерди угуп, арыктоону чечтим. Кыз кезимде жеңелерим айрым ырчыларга семирип кетиптир, өзүн карабайбы деп сынтакчумун. 2 баланын энеси болгондон кийин ал нерсе өзүмдүн башыма түштү. Арыктатуучу каражат ичип, 3 айда 9 килограммга арыктадым. Азыр клиптеримден, сүрөттөрүмдөн көргөн көрөрмандарымдан жакшы сөздөрдү угуп жатам. Жакындарым толук кезимде көңүлүм оорубасын деп айтышпаса керек. Арыктагандан кийин сонун болуп калыпсың, кыз кезиңдегидей көрүнүп жатасың дешүүдө. Өзүм дагы толук кезимдеги сүрөттөрүмдү карап, чын эле канти уялбай жүрдүм экен деп жатам. Жаңы баш кошкондо үй бүлөлүк маселелерди чечүүдө өз оюмду айтуудан коркчу элем. Сиз айткандай болот деп жолдошумдун пикирин сыйлачумун. Баардык ишти жолдошум чечет, бирок мени менен акылдашат. Баш кошкондон кийин 1-2 жылдай өз оюмду айтуудан айбыгып жүрдүм. Достору "Аяш сени сиз дейт турбайбы? Баардык маселени өзүң чечет экенсиң" десе, "Ал ой, бул сиз" деп жайлайт. Көрөсүңөр, 1-2 балалуу болгондон кийин башкарып алат деп тамашалачу. Азыр башкарып алдым дебейм, бирок оюмду түз айта алам. Барам деген жерге барам, барбайм деген жерге барбайм.
Бир тууган, жашоодогу таянар тооң, өйдөдө өбөгүң, муңайсаң сырдашың. Ырчы Айнура Салахидинованын эжеси Гүлнара каарманыбыз тууралуу төмөнгүдөй маек куруп берди. Апам Айнураны жериген экен. Айнура 8 айлык болуп төрүлүптүр. Анда мен 2 жашта болчумун. Дарыгерлер апама сиз үйгө кете бериңиз, балаңызды дагы 2 жума карашыбыз керек дешиптир. Апам менден кийин эркек бала күткөнүн айтат. Анан Айнура төрүлгөндө бир чети аны жерип, экинчиден мени сагынып, төрөт үйүнөн үйгө кетем деп чыгыптыр. Тайэжемдер сен эмне болуп жатасың? Кызыңды таштап каяка барасың? Көрөсүң, ушул кызың сени багат, сулуу кыз болот деп кетирбей коюшкан экен. Кийин ата-энем мени Нарынга тайнеме беришкен. Мен ал жакта 7 жашка чейин болуп, анан ата-энемдин колуна келгем. Келсем Айнура иним экөө мени бөлүп, башка жерде өскөнсүң дегендей мамиле кыла башташты. Бир күнү апам, силер бөлө берсеңер, анда мен Гүлнаранын терезеден ыргытып жиберейин деп мени терезеге отургузуп койду. 2 кабатта жашачубуз. Айнура кыз эмеспи, чырылдап ыргытпаңыз деп кыйкырып жиберген. Ошондон кийин алар мага жакшы мамиле кылып, үй бүлө мүчөлөрүнүн катарына кошушту. Үйдүн түбүнө келип тамеке тартып, Айнуранын музыкага шыгы кичинесинен эле ойгонгон эле. Ата-энем экөөбүздү музыкалык мектепке комуз үйрөтүү үчүн беришкен. Ээрчишип барып келип, жакшы эле окуп жүргөнбүз. Баары апам 2 инимди төрөгөндөн кийин башталды. Иним төрөлүп, үй оокатына жетишпей кыйналган окшойт. Тайэжелерим 2 кызыңды тең музыкалык мектепке берип койдуң. Оокатка тыңың чыгарып ал, сага кол кабыш кылсын дешиптир. Анан апам мени чыгарып алган. Ошондо катуу тарынгам. Айнура болсо музыкалык мектепте окуп жүрдү. Башында жалаң күү чертчү. Кошуна байке, сен күү эле черте бересиңби? Ырдабайсыңбы? Бир чака балмуздак алып берем. Ыр үйрөн деген. Бир чака балмуздак жегиси келген Айнура комуздун коштоосунда ырдоону ошентип баштаган. Мектепте окуп жүргөндөгү кызыктуу окуясын айтып берейин. 6 же 7 класста болсо керек. Айнура классташтары менен тамеки чегели деген ойдо музыкалык мектептен чыгышып, так үйүбүздүн түбүнө келип, кыздар менен тамеки чегишиптир. Апам көрүп калып, аябай жаман болуп урушкан эле. Өлүп кетейин деген сөздү кошуп сүйлөчү. Индия кинолорун көрүп, экөөбүз тең Митхун Чакрабартинин сүйүп калганбыз. Талашып, сеники меники болуп эле уруша берчүбүз. Айнуранын өлүп кетейин деген сөзү бар эле. Бир нерсени далилдеш керек болсо, ошол сөздү кошуп жиберет. Анан өлүп кетейин, мен кийин сөзсүз Митхун Чакрабартиге тием дегени эсимден кетпейт. Акыры мен башка актёрду сүйүп калгандан кийин кырылбай калдык. Бул эми балалык сезимдер да. Урушканда Айнурадан коркуп, тайсалдап турчумун. Анткени ал үйүндө өсүп, мен тайнемдикинде жүрүп калгандыктан батын алчу эмесмин. Үй жыйнаганда бөлүшүп алчубуз. Сен муну жыйнайсың, мен муну деп. Айнура бир нерселерди кооздогонду жактырчу. Кийин ойлосом, мага кара жумушту берип койчу экен. Гүлнара, сен үй шыпыр, пол жуу, идиш жуу, чаң сүрт. Мен үйдү кооздоп чыгам дейт. Мен баарын жууп тазалап, жыйнап чыккандан кийин Айнура ар кайсы жерге түрдүү открыткаларды чаптап койчу. Атам Айнуранын номер 1 күйөрманы. Айнуранын мүнөзү абдан жумшак, ак көңүл, ичинде кири жок. Кичине жашырып же жымсалдап койсоң болмок десем, мен кандай ойлосом ошону айтам дейт. Борбордогу номер 68 мектепти аяктадык. Сабактарына тырышып жетишип жакшы окуду. Биринчи ырдап чыкканда аябай сүйүнгөнбүз, бирок чоң сахнага чейин деле мектеп сахнасынан түшчү эмес. Айнуранын номер 1 күйөрманы атам болушу керек. Айнура катышкан концерт болсо же сыналгыдан көрүп калса, өзүнүн бөлмөсүндөгү сыналгыны коюп, биздикиндегини да Айнуранын ырына коюп коет эле. Ата коюңузчу, муну көрбөдүк беле десек да такыр укпайт. Эч кимге айтпай турмушка чыгып алган. Мен турмушка чыгаарда элдин баарына жар салып, жигитимди үйдөгүлөр менен тааныштыргам. Айнура болсо бул жагынан өтө зымпыйда. Болочок күйөө баланы тааныштырмак түгүл, сүрөтүн да көрсөткөн жок. Мен турмушка 27 жашымда чыккам. Ал дагы ушул жашта жоолук салынды. Жалал Абадка эс алганы кетип эле турмушка чыгыптыр. Жар катары да, келин катары да абдан мыкты. Мен ушунча болуп бир эле жоолук салынсам, ал кайындары келгенде башынан жоолугун түшүрбөйт. Жолдошун дайыма сиз дейт. Мен ал сенин жолдошуңбу, же байкеңби деп тамашалай берем. Айнура Салахидинова таза абасы бар, шаардын четирээк жеринде үйүбүз болсо деп тилек кылчумун. Талыкпаган эмгектин артынан максатыбызды ишке ашырып отурабыз дейт. Бул ирет биз Айнуранын жаңы курулган 10 кабаттуу үйдүн 5-кабатында жайгашкан ак өргөөсүнө сапар алдык. Айнура, азыр көпчүлүк дизайнер менен иштешип калды. Үйүңөрдүн жасалгасына дизайнердин кызматын колдондуңуздарбы? Жок, үйдүн дизайнын өзүбүз жасадык. Жолдошум экөөбүз табитибизге жараша эмерек туш кагаздарын тандаганбыз. Ал эми аларды бөлмөлөргө ылайыктуу кылып бөлүштүрүү менин мойнумда болду. Жолдошум, мен сырттагы оокатты кылам, сен үйдүн кожойкесисиң.
Бөлмөлөрдү өзүңө жаккандай кылып жасата бер деген. Ошентсе да албетте кеңешип жаттым. Байкасаңар, үйдө күзгү көп. Мен үйдө күзгү көбүрөөк болгонун жактыргандыктан кыялымды ишке ашырдым. Буга чейин канча үй котордуңар эле. Баш кошконубузда алгач Чыгыш 5 кичи районунда жашадык. Ал бетондон курулган үй болгондуктан кышында суук болчу. Кошуналардын баскан турганы, жарыгын күйгүзүп өчүргөнүнө чейин угулуп турчу. Андан кийин 2 бөлмөлүү батирде жашадык. Бул 3-үчү үйүбүз. Азыр балдарыбыз кичинекей болгондуктан баардык шарты бар ушул үй жагып жатат. Кийин дагы көбөйүп, балдарыбыз чоңоюп калганда балким кенен жер тамга көчүп кетербиз. Жылдыздардын үйүндө сыйлыктары, дипломдору жайгашкан атайын текче болчу эле. Силердикинен андай көргөн жокпуз. Туура айтасыз. Кесиптештеримдин дипломдорун тизип койгондорун көп көрөм. Бойдок кезде мен да дипломдорумду тизип койчумун. Азыр негедир кызыкпай калдым. Мен ашыкча нерселерди жактырбагандыктан баарын өзүнчө бөлүп алып койгом. Үйдүн кире бериши. Биз үйдүн жарык болушун жактыргандыктан ак түскө басым жасадык. Кире бериште ашыкча эч нерсе жок. Бут кийим, сырткы кийимдерди жайгаштырганга атайын шкаф купе жасатып, анын бетине күзгү орнотуп койгонбуз. Эс алуучу бөлмө. Эс алуучу бөлмөгө атайын балкону бар бөлмөнү тандадык. Керме шыпты асманды элестеткен көгүлтүр түстө жасатып, дубалга көздү эс алдырган жаратылыш сүрөтү тартылган туш кагаз чаптаттык. Коноктор каалашынча сүйлөшүп, зериккенде сыналгы көрүшсө болот. Уктоочу бөлмө. Балдарыбыз кичинекей болгондуктан аларды бөлгүбүз келген жок. Ошондуктан 2 уулубуз менен кызыбызды жаныбызга кошуп алдык. Дубал кагаз, керме шыптын түсү, эмеректердин баарын агыш түстө. Шамчырак кооз болсун деп гүл формасында тандадык. Конок үйү. Эмеректердин кооздугуна гана эмес, сапатына да маани бердик. Стол отургучтар кара жыгачтан жасалган, баасы да жакшы эле. Ашкана. Убактымдын көп бөлүгү ушул бөлмөдө өтөт. Кызымды отургучуна отургузуп коюп, жумуштарымды жасайм. Кызым отургучунда курсагын тойгузат, сыналгы көрөт, кээде уктап да калат. Ашкана эмеректеринин баарын өзүм тандагам. Жуунуучу бөлмө. Бул бөлмөлөрдү тамашалап ак үй деп коебуз. Жолдошум кезек күтүп калбайлы деп 2 бөлмөгө ак үй жайгаштырды. Жогорудагы берүүбүз Супер KG сайтынан алынган маалыматтардын негизинде даярдалды. Ушуну менен биздин видео аягына чыкты достор. Эгерде видео жаккан болсо лайк басып каналга жазылууну унутпаңыздар. Кытай болгон карызды биргеликте кутулабыз.